Санариптешүү менен бажы тармагыда байкаларлык деңгээлде өстү. Негизги киреши өтмөктөрдүн электрондук системага туташуу жана экспорт-импорттун ачык болушунан көбөйүүдө. Ага байланыштуу Ысык көлдө бажы тармагында жасалма интеллект темасында экинчи эл аралык IT конференциясы өттү. Бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүндө дагы бажылык бизнес процесстерди администрировать дагы бардыгында санариптештирүү жок болсо, азыркы бажы кызматы жетишип жаткан ийгиликтерге жетүү мүмкүн эмес болот. Аябай чоң маалымат менен иштөө бул жасалма интеллекттин жардамы менен гана жүзөгө ашырганга болот. Конференциянын максаты жасалма интеллекти колдонуу тажрыйбасын жана мыкты практикаларды бөлүшүү, ага тобокелдиктерди башкаруу, компьютерди көрүү, табигый тилди иштетүү жана генеративдик модельдерди колдонуу кирет. Ошондой эле катышуучулар кадрларды даярдоо, эл аралык кызматташуу жана жасалма интеллекттин мыйзамдык жана этикалык аспектилерин талкуулашты. Өзгөчө Smart Бажы улуттук санариптик платформасына көңүл бурулду. Жасалма интеллект аркылуу бажы тармагында кандай өзгөрүүлөрдү киргизсе болот. Ушул эл аралык биздин коноктор, өнөктөштөр келип, алар өзүнүн дагы тажрыйбасы менен бөлүшүп, биз менен алардын мисалы үчүн өзүнүн практикалык иш аракеттерин биз менен бөлүшкөнү бул абдан сонун көрүнүш. Кыргызстан Евразия мамлекеттеринин арасында географиялык жактан маанилүү ролду ойнойт. Мындан улам товар алмашууда үчүнчү өлкө же транзиттик мамлекет катарында бир катар кириши таап, экономиканы жакшыртууга шарттар бар. Traders, your importer, your exporter, is it easy for them? Бажы кызматында 3 негизги маани берүүчү нерсе бар. Биринчиси импорт-экспорт операциясын арзан, экинчиси батыраак, үчүнчүсү көйгөйсүз кылуу. Ошондой эле ишкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл. Алардын ойлорун билүү керек. Товарларды алып келүү оңойбу, тезби, кандай кыйынчылыктар барбы деген сыяктуу. Things would be more complicated and more costly to import-export. Иш-чарага ондогон өлкөлөрдөн жана уюмдардан адистер келип, тажрыйба алмашты. Бул аянтча санариптик бажылык башкаруунун жаңы ыкмаларын өнүктүрүүгө өөлгө түзмөкчү. 한국관세청에서도 지금 현재 Бажы кызматын өнүктүрүү үчүн алгач эл аралык мамилелерди жакшыртуу зарыл. Бул абдан чоң роль ойнойт. Анткени тажрыйба алмашуу маанилүү. Мен сунуштайт элем, бул багытта активдүү иштөө, тажрыйбалуу өлкөлөрдөн үйрөнүү зарыл. Айта кетсем, бул тема бизде жана дүйнө жүзүндө актуалдуу болуп келүүдө. Санариптештирүү, жасалма интеллектке көп көңүл буруудабыз. 저희도 함께 연구를 하고 진행하고 있습니다. Санарип бажы бул жөн гана заманбап технология эмес. Бул өлкөнүн экономикалык коопсуздугун, ишкерлердин ишенимин жана жарандардын ыңгайлуулугун камсыз кылган келечектин каалгасы. Жасалма интеллект менен айкалышкан жаңы ыкмалар Кыргызстанды дүйнөлүк соода мейкиндигинде атаандаштыкка жөндөмдүү кылат дешет адистер. Бермете Шункулова, Миримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Ысык көл облусу. Что дает нам искусственный интеллект? Вы знаете, сейчас без